Кыргыз элинде элдин башы болбосоң да суунун башы бол деген макал бар. Кыргызстан бийик тоолуу анча чоң эмес өлкө болуп саналат. Ал гидроэнергетикалык даремети боюнча көптөгөн түзөңдүү мамлекеттерден алдыда турат. Мындай чоң ырыскыбызды жана артыкчылыгыбызды пайдаланбасак, кечирилгис ката кетирген болбойбузбу? Кыргызстандын гидроэлектростанциясы өндүрүп жаткан экологиялык жактан таза, арзан электр энергиясы бул жаратылыштын жана эл менен өлкөгө кызмат кылуу үчүн берилген техниканын керемети. Бул нерсе мурунку Кыргыз СССРдеги азыркы көз карандысыз Кыргыз Республикасындагы гидроэнергетикалык тармактын ондогон муундун, миңдеген эмгекчил адамдардын жаратмандык таланттарынын жана санап бүткүс эмгегинин натыйжасы. Биринчи дизелдик электр станциялары Кыргызстандын аймагында Пишпекте жана Караколдо 1914 жылы эле курулган. Пишпек ДЭС кубаттуулугу 25 аттын күчүнө тете болсо, Караколдуку 10 аттын күчүндөй болгон. Бул 100 жыл мурун тармакта шилтенген алгачкы кадамдар экендигин унутпайлы. Бүгүнкү күндө энергетика өнөр жайы өлкө экономикасынын маанилүү тармагы, очогу жана таянар тоосу болуп саналат. 1000 чакырымдык жол биринчи кадамдан башталат, дейт чыгыш элинин даанышмандары. Кыргыз энергетикасынын биринчи кадамдарын бүгүнкү пландардын масштабы менен салыштыруу мүмкүн эмес. Жана ошондой эле ийгиликтерге жана бийиктиктерге жетүүдөгү узун жолдун башталышы болгон. 1923 жылы электр жарыгы биринчи жолу өнөр жай максатында гана эмес, көчөлөргө жарык берүү үчүн керектеле баштаган. Ал Кызыл Кыя кенинде болгон. Кыска мөөнөттүн ичинде өлкөдө бир канча жүздөгөн кичи электр станциялары курулган. 1931 жылы жогорку кубаттуулуктагы электр өткөрүүчү алгачкы линиялар ишке киргизилген. Ал Аламүдүн КЭСи менен Фрунзе ДЭС 1-ди байланыштырып турган. 1932 жылы Кыргызстанда биринчи энергетикалык ишкана, башкача айтканда Фрунзе шаардык электр станцияларынын биримдиги түзүлгөн. 1934 жылы Кирапком ВКПБнын бюросу диспетчердик кызматты түзүү жана Фрунзе шаардык электр станциялардын биримдигин уюштуруу түзүмүн бекитүү жөнүндө токтом кабыл алган. Иш жүзүндө ушул кадам Кыргызстандын энергетика тутумун түзүүнүн башталышы болуп саналган. Тармактын өнүгүүсүнүн жаңы этабы согуштан кийинки жылдарда ири энергетикалык кубаттуулуктарды куруу жана ишке киргизүү менен башталган. 1962 жылы Орто Азиядагы ири 3 коргон КЭСи ишке киргизилген. Ошол эле жылы Токтогул КЭСинин курулушу башталган. 1961-1966 жылдары Фрунзе менен Оштогу шаардык жылуулук электр борборлоруна энергетикалык агрегаттар тургузула баштаган. 1974 жылы Токтогул КЭСинин биринчи агрегаты пайдаланууга берилген. Ат башы, Гүрпсайыт, Таш көмүр гидроэлектростанцияларынын курулушу башталган. 110-500 киловольт тармагы курулган. 1988 жылы Камбарата 2 КЭСи курула баштаган. Кыргыз Республикасынын гидроэнергетикасын тезирээк өнүктүү программасы иштелип чыккан. Энергетика бардык деңгээлде жогорку тажрыйбалуу адистерди талап кылган, күчтүү жана жогорку кесипкөй кадрлардын корпусуна муктаж болгон технологиялык оор тармак. Тармакка адистерди даярдоо Кыргыз техникалык университетинде жүргүзүлөт. Кадрлардын тажрыйбасын өркүндөтүү жана жогорулатуу системасы коюлган. Бүгүн Россиянын, Түркиянын, Батыш Европанын, АКШнын, Кытайдын мыкты окуу борборлорунда билим алган жаш адистер тармактын чоң, көп улуттуу жамаатына кошулуп жатат. Өлкөнүн энергетика тармагы жана анын натыйжалуу иштөөсү үчүн ардагерлер, алардын көптөгөн тажрыйбалары жана билимдери өзгөчө бааланат. Ошол жерде турган жолдоштор көпчүлүгү ушул энергетиканын базасын, основасын түзгөн кишилер. Как эски энергетиктер муну иштеп келген, ошол колубуздан келген жардам беребиз деген менин оюм бар. Эми биз
Жамалбек Гүлөрович айткандан кийин колдон келген жардамды беришибиз керек да. История нашей энергетики начиналась с 1910-х годов. Именно в это время первые русские энергетики сделали глобальное обследование бассейна реки Чу. С тех пор за 80 лет было построено очень много средних, малых ГЭС, введены мощные гидроэлектростанции, такие как Токтагульская ГЭС, Каскад Нарынских ГЭС. Суммарная мощность всех гидроэлектростанций и тепловых станций на сегодняшний день составляет уже 3030 мегаватт. Построено около 70 тысяч километров воздушных линий электропередач, которые образуют целый комплекс наших электрических сетей. Исторической вехой в развитии энергетики бесспорно являются это строительство и ввод в эксплуатацию подстанции 500 киловольт Кемин, строительство воздушной линии 500 киловольт Датка-Кемин и строительство подстанции 500 киловольт Кемин, которая, значит, должна связать наши гидроэлектростанции с севером нашей страны. Данный проект поможет нам обеспечить полностью электроэнергетическую безопасность. Кроме того, исторической вехой также является проект по строительству каскада Верхненарынских ГЭС. Именно уважаемый президент Алмазбек Шаршенович подчеркнул важность этого проекта. Кроме того, мы реализуем сейчас проект по ТЭЦ города Бишкек, проект по реконструкции 8 котлов, 4 турбоагрегатов и установки современных 2 котлов и 2 турбоагрегатов суммарной мощностью 300 мегаватт. Реализация всех этих проектов в купе с проектами по строительству Камбаратинской ГЭС-1 поможет нам обеспечить бесперебойное электроснабжение и решить глобальные задачи по обеспечению электроэнергетической безопасности. Я думаю, что энергетики сегодня готовы к реализации данных проектов и готовы к вызовам и рискам сегодняшнего дня. Кыргыз Республикасы аймактагы демократиялык процесстердин лидери болуп саналат. Бүгүнкү күндө өлкөгө демократиялык реформалардын фундаментине таянуу менен экономиканы реформалоо, аны заманга ылайыкташтыруу жана жогорку натыйжалуулукка жеткирүү тапшырмасы берилген. Бул процессте Кыргызстандын энергетика тармагы өзгөчө ролду ойношу керек. Стагнациянын 10 жылдыгынан кийин өлкөнүн электроэнергетикасы жаңы горизонтторго чыгат. Өткөн жылдарда айтылган бойдон калып аткарылбай келсе, эми акырындык менен системалуу түрдө ишке ашырылып жатат. Максат жакынкы жылдарда Кыргыз Республикасынын энергетикадагы көз карандысыздыгын жана коопсуздугун 500 киловольттук менчик энергетика айлампасын түзүү жана жаңы иштеп чыгаруучу кубаттуулуктарды куруу аркылуу камсыздоо. Бул стратегияны ишке ашыруунун алкагында 500 киловольт Датка жана Кемин көмөкчү чордону курулуп бүткөн. Ал эми бул эки көмөкчү чордонду бириктирүү үчүн ЭОЛ 500 тургузулууда. Россия шериктештери менен биргеликте жогорку нарын ГЭС каскадын жана Камбар-Ата 1 ГЭСин куруу боюнча долбоорлору ишке ашырыла баштаган. Кытайдан келген шериктештер менен биргеликте Бишкек шаарынын жылуулук электр борборун реконструкциялоо башталган. Үйлөр жылуу жана электр жарыгы күйүп турганда энергетиктер жөнүндө ким ойламок эле. Аларды кокусунан жарык өчүп калганда эстешет. Адамдардын психологиясы ушундай. Энергетиктер муну билет. Ошондуктан жарандарга таарынбайт. Тармактын 80 жылдыгын майрамдоо менен алар кыргызстандыктардын үйлөрүндө жарык эч качан өчпөшү, ал эми жүздөрүндө жылмаюу кетпеши үчүн ынтымакта иштешет.